Урматтуу достор, ким тааныды? Ооба, Home Alone же болбосо Один Тома же үйдө жалгыз деп коелу. Мынакей, табигат кана? Табигат. Нурланчык кана? Нурланчык кана? Мына Нурланчык. Каяка келдик биз? Home Alone. Home Alone. Famous house. Иә. Эң жакшы көргөн фильм, Ооба. Не, биздин дагы. Кичинекей экенине карабай бир канча жолу көрүп чыкты. Демек сиз сөзсүз түрдө аны жок дегенде бир 10 жолу көрүп чыксаңыз керек. Мен сыяктуу ар бир көргөн сайын кызыгууң сөзсүз түрдө токтобой койбойт. Сөзсүз түрдө сонун эмоцияларды тартуулайт. Ошол фильм тартылган үй мына ушул үй. Мурда болсо мына бул дарбазалары жок болчу. Азыр мындай кылып сыртын эме кылып коюптур, тосуп коюптур. Ошол эле ойдон жаңы жылга карата, Крисмаска карата тартылган үчүн ал сырты кооздолгон болсо, азыр эми ал кооздуктары жок. Айбагандай чоң үй. Азыр болсо ичинде жашоочулар жашайт деп айтышат. Бирок биз эч кимдин кирип чыкканын көргөн жокпуз. Мынакей, бул жерге туристтер чынында эле аябай көп келишет экен. Бул жакта жашагандар, негизи эле Америкада деген эми калк көп да жашоочулар. Анан Чикагого 1 күнгө, 2 күнгө келген туристтер деле сөзсүз түрдө келип ушул жерге сүрөткө түшүп анан кетишет экен. Мен бир канча жолу бүгүн фотографтын кызматын аткарганга туура келди. Негизинен мен бүгүн ушул табигат менен нурланганга убада бергендигим үчүн ушул жерге алып келдим. Ошол убаданы аткарып, Америкада достор бир нерсе маанилүү. Эгерде бир нерсе балага убада берсең, мен ошону аткарышым керек эле деген нерсени бир жерге айтсаң, сөзсүз түрдө америкалыктар анда давай деп мындай жол коюп беришет. Ошол нерсе үчүн мен ушул кадамга барып атам. Мен балдарыма убада берген үчүн ушуну аткарышым керек деген нерсе болсо аябай маани беришет. Балдарга убада берген нерсени сөзсүз түрдө аткарыш керек деген нерсе бар да. Бирок бул нерсе биздин деле үй бүлөдө бар. Балдар биринчи орунда турат ар дайым. Бир нерсени балдар үчүн маанилүү болсо, калган нерселердин баардыгы атмеда болот. Каяка келатабыз балдарым? Home Alone көрөбүз, Бүгүн Home Alone көрөбүз. Көптөн бери обещать этип балдарыма көрсөтөм деп жүрдүм эле. Бүгүн көрсөтөм, Ооба. Келдик. Бул үйдө тартылган да балдарым. Азыр бир жерге машинаны парковка кылабыз. Мынакей кошуналары. Кана ким табат? Мен. Home Alone кана? Таныдыңбы? Окшошот экенби кызым? Ооба. Мына. Окшошподу. Окшошподубу? Көп эмес. Урта буякта гараж болушу керек. Да? Гаражы анда артында экен. Кара тигине артында. Тигинде артында турат. Жанында мусорлар турат. Турабы? Анда бул эмеде Крисмаста тартылган үчүн кооздолгон болчу, Кевин кантип басат көчөдө келатып, кантип басат? Анан не болот? Пакетинен түшүп калат, Менин балдарым деле кичинекей болгондугуна карабай 2 жолу 3 жолудан көрүп чыгышты, Акыркы жолу кечинде көрдүк, Ты покойник. Мынакей, мына ушул үй
сиздерге дагы буга чейин башка каналдардан деле көргөн болушуңуздар керек. Бүгүн менин каналымдан көрүңүздөр. Айрыкча ошол кино январда тартылган экен. Биз дагы ошого январда келдик. Бардык ата-энелерге дагы сунуштайт элем мен, эгерде балдарыңыздар ушул кинону көргөн болсо, ушул жерге келип көрсөтүп кетсеңиздер дагы болот. Анан айрыкча бул бир балдардын стилиндеги жакшынакай кино да. Балдар гана эмес, чоңдор дагы жыргап көрөсүң, кайра көргөн сайын кайра көрөсүң. Мисалы, ушул кино 1990-жылы тартылганына карабай, азыр деле өзүнүн популярдуулугун жогото элек. Ал эми бул үй болсо, мына сиздер көрүп турган үй 1920-жылы салынган экен да. 1920-жылы салынган экен. Табигат, Нурлан, мына ушул үй аябай көп болуптур ошондо кара. Ошондо 100 жыл болуптур. Азыр 2020-жыл. Бул 1920-жылы салыныптыр мына үй. 100 болуптур. Элестет? 100 years. Булар болсо үй ичине киргиси келип атат. Аябай ичине кирип шоктонгусу келип атат. Чана менен прям чыгып, мына жака чейин чыгып сайылып калгысы келип атат, бирок ичинде жашоочулар жашайт экен, ошондуктан ичине келип кире алышпайт экен. Аябай азыр эле биз ушул жерде мындай камераны даярдаганга чейин эле бир канча адамдар келип сүрөткө түшүп кетишти. Мен ойлоп калдым, ошончо болду, бул үйдү бир музей эле кылып койсо дагы жакшы болчу да экен депчи. Келген адам мындай бизди видеого дагы тартып өткөтүп атышат, кубанып. Келген адам бул жерге ошо сүрөткө сыртында түшүп эле кете бербей, ичин дагы көрүп, мынтип кетсе жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени ичи аябай чоң дейт. Подвалы, прям 4 туалет, 4 ванна, дагы бир канча бөлмө деп ушундай ичи дагы аябай чоң экен. Анан кызыгы табигат менен Нурлан. Жана трюктарды аткарып аткой, тиги эмеде эшикте багы муздарды тоңуп калып анан жыгылат го. Ошону мындай чындап ушул цементко жыгылыптыр да, эч кандай астына эч нерсе төшөлбөптүр. Ал 90-жылдары кинодо дагы бир аз андай трюктардын азыркыдай бир түрлөрү, бир азыркыдай техникалар чыга элек болгону үчүн алар көп нерсени өздөрү кол менен жасашыптыр да. Ошол жанагы башы күйүп калган эме барго, ошол бир трюктү 5-6 жолу тартылганды жакшы көрөт экен. Себеби кино жакшы чыксын деп кайра жыгыла бериптир. Эгерде сиз дагы Чикагого жакын арада келе турган болсоңуз, же Чикагого жаңыдан көчүп келген болсоңуз, же турист болсоңуз, эгер көргүңүз келсе, келип көрүп кетсеңиз болот. Винетка деп аталган райондо. Эгерде Google'дан издейм деген болсоңуз, жөн гана Home Alone деп эле жазсаңыз болот. Home Alone деп жазасыз, болду, ошо менен таап алып туруп келерсиз. Багы грипп дагы, сасык тумоо дагы айланада, негизи эле жер жүзүндө күчөп аткан учуру, ошон үчүн дагы мен балдарды адамдар көп болгон жерге эмес, мындай азыраак болгон жерлерге таза абада айлантып, анан ушул кинону көргөн сайын, ушул үй Чикагода деп айткан сайын алар аябай баргысы келип, көргүсү келет. Ошону барып көрсөтүп келүү үчүн келдим. Айрыкча бул бала темасында мен өтө этиятмын. Жана бала ар бир нерседен мен үчүн биринчи орунда турат. Биз ар бир суббота, ушул воскресенье күндөрү дайым план кылып, балдардын эмеси үчүн, кызыктуу бир жаңы нерселерди үйрөнүүсү үчүн, айтор балдар менен убакыт өткөрүш үчүн, үй бүлөлүк күн болгон үчүн ар кандай пландарды кылабыз. Көпчүлүгүн мен мындай чыгара бербегенге аракет кылам. Ошо YouTube'га деле, Instagram'га деле, анткени бизди көргөн айрым үйдө олтурган энелер үчүн дагы бир аз мындай ыңгайсыздык жаралып калат экен. Америкада ушунчалык жыргап эле жүрүшөт, Чикагода деп деле ойлоп калышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн да бир аз этияттап баштадым.
жыргалдын баары эле бул жакта эмес, бул жакта деле кыйынчылыктар бар. Анан эгерде сиз эне болгон болсоңуз, эгерде сиз балдарыңыз менен үйдө отурган болсоңуз, анда сиз эң маанилүү жумушту жасап жатасыз деп эскерте кетейин. Эң маанилүү жумушту сиз жасап жатасыз. Анткени кыргызда бир сөз бар, бешик терметкен дүйнө терметет дейт да. Сиз мүмкүн келечектеги президентти тарбиялап атасыз, келечектеги өлкө башкаруучусун артында бир из калтыра турган, тарых жарата турган адамды тарбиялап атасыз. Бул учур ушунчалык кымбат, ушунчалык маанилүү. Ал учурду ар бирине кандай пайдаланса, баласы ошондой чыгат. Ошон үчүн мен балдарымды ар дайым биринчи орунга койгонго аракет кылам. Биринчи орунга коем. Эмне алардын пайдасына болсо, менин башка пландарым баардыгы атменен болот. Азыр дагы менин жанымда. Анан алар деген чоңойгон сайын сенин досуң болуп калат экен да. Кеңешчиң болуп калат экен. Кээ бир учурларда эң туура кеңештерди ушулар беришет. Анан эң кызыгы балдардын кичинекейинде, достор, канчалык көп убакыт алар менен өткөрсөң, канчалык ошол убакытты туура пайдалансаң, бул алар үчүн жакшы экен да. Балдар чоңойгон сайын дагы өзүнүн кызыкчылыктары пайда болот, башка нерселерге алаксып баштайт. Жок, мен аны жасабайм, мен өзүм мынаны жасайм деп башташы мүмкүн. Бирок ошондой кылганга чейин ага көп нерсени сиз үйрөтүп кое аласыз. Аны көп кырдуу тарбиялап чыгара алсаңыз болот. Бул нерселерди айткан келген жокмун. Мен негизи эле Америкада бала тарбиясы тууралуу, баланы кантип тарбиялаш керек, Америкада балдарга кандай камкордук керек, кандай шарт керек, канча каражат керек, аларды мен атайын сиздерге чыгарамын. Бул жактан азыр көрсөтөйүн сиздерге. Туристтер ушунчалык көп келгендиктен, мынакей маңдайыңыздарда дагы турат, бул жакта дагы кетип атышат, көпчүлүгү келип машинадан түшпөй эле өтүп кетип атышат.